Туғандар, мына ушундай толугу менен бүткөрүлгөн, ремонтко берилген жаңы новостройка домдон сатыла турган квартира бар экен. Ошол жөнүндө силерге маалымат берейин атам. ПСО квартира алып, каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Жайгашкан жери дагы сонун жерде. Мен турган жер Фрунзенский, Байкал Групп курулуш компаниясы курган ушул жаңы домдун алдында турам. Мына сырт фасадтарын сонун кылып жасап койгон. Мына көчө дагы кеңейип атат. Бул жак болсо Фрунзенскийдин центры 4 көчө тугандар. Так, ориентирде сиздер базарчик алсаңыздар болот, мына базарчик. Анын ордуна азыр чоң ушундай бир глобус түшүп аткан учуру. Тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө квартирага дагы келип калдым. Азыр 7-кабатка чыгасыздар сиздер. Анан мына жерден шаардын бурч-бурчтары сонун болуп көрүнүп турат экен, өзүнчө эле панорамный вид тугандар. И 7-кабатты билесиздер, анча-мынча бир чаң чыкпайт, ызы чуу деле угулбайт, ошону дагы эске алып коюңуздар. Сырткы фасадтарын мына домдун сыртын сонун кылып жасап койгон. Панорамный сонун экен. Так, 7-кабат. Анан жакшы жери ар бир кабатта, этажда 3төн эле квартира бар экен тугандар. Тынч, сонун жашайсыздар. Ошону да эске алып коюңуздар. Мына жакта болсо 2 лифттин местасы эми орнотулат. Лифт менен чыгасыздар. Оңго бурулсаңыздар, мына ушул квартира сатка чыгып атат. 3 бөлмөлүү. Аянты 90 квадрат метр. Ремонтко берилген. Келип, кадимкидей ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Коммуникация бардыгы центральный. Суу, свет, газ, отопление бардыгы центральный тугандар. Так, мына бронированный эшик, ачып киресиздер. 3 бөлмөлүү. Аянты 90 квадрат метр. 7-кабат. И күн көйбөйт. После обеда күн тиет. Азыр саат 2-2:30 болуп калды. Бул спальный, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү тугандар. Ылдый тарабы наливной пол, электромонтаж бүткөн, отоплениянын түтүкчөлөрү чыгарылган, айнектер коюлган, брон эшик орнотулган, ремонтко берилген. Дом жок, движение деле жок. Тынч тугандар. Сонун, Ошо после обеда күн тиет. Бул жак ошондо спальный болду. Элестетиңиздер жакшылап. Анан бул жактан чыксак, бул жагы детский спальный деп коелу мисалы. Электромонтаж бүткөн. Дубалдарына мына родбанд шылап туруп эле обойду чаптай бересиздер. Ошону эске алыңыздар. Бул жактан чыксак, 2-чи комната ушул. Жок, бул 3-чү комната деген. Кухня. Сөйттен мына канализациянын турбаларына, газдын турбаларына мына бош орундук калтырылган. Отоплениянын түтүкчөлөрү чыгарылган. Бул кухня. Мына жак чоң, бул кайсы комната десеңиздер, гостиный, кыргызча конок бөлмө. Өтө жакшы. Сонун экен. Жакшы. После обеда күн тиет. Азыр уже 2:30 болуп атат. Уже секин квартирага жарык болуп тийип турган учуру күн. Жакшы. Эми бул жак ажаткана, ичи чоң. Бул жак болсо душ. Тугандар, лайктан басыңыздар. Дос, таныш, туган, урук, группа бүт барлык тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Аянты 90. 3 бөлмөлүү квартира, 7-кабат, ремонтко берилген, бардыгы центральный, эч кыжылат болбоңуздар. Жакшы да келип эле ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Азыр Фрунзенскийди билип калсыздар, өзүнчө бир элитный район болуп калды. Мектеп, садик, базарчик, бардыгы, глобус ушул райондун өзүндө эле бар. Башка жака барыштын деле кереги жок. Жумуштар менен башка жака барып калбаса, а так жакшы сонун райондордун бири. Өзүнчө эле бир центр, Араванский сыяктуу эле. Эми баасын айтайын. Баасы келишим баада дейт. Бул жакта эсин номер экранда жазылып турат. Өзүнө чалсаңыздар же WhatsApp'тан жазсаңыздар, баасын өзү сиздерге айтат экен тугандар. Барыңыздарга ийгилик.